Сиздин ишиңиз мектеп куруш эмес, сиздин ишиңиз билим сапатын көтөрүү да. Бул боюнча функция мамлекеттик курулуш агенттигине берилген. Биз билим берүүнүн сапатын, ички мазмунун камсыз кылышыбыз керек. Билим сапатын көтөрүү үчүн эмне иштерди жасайсыз? Билим сапатын көтөрүш үчүн жогоруда белгиледим. Биринчи мазмунду өзгөртүүгө кардиналдуу барсак деп жатабыз. Анткени билим берүү биздики мындайча айтканда, ачыгын айтайын, эми Советтер Союзунун убагынан калып кеткен баягы ошол рынокко багытталган бир билимдин тутуму бар. Андан кийинки чыккан окуу программалык китептерибиздин көбү тилекке каршы коңшулаш өлкөлөрдүн жана биз менен мурда тарыхый байланышы болгон өлкөлөрдүн китептеринен көчүрүлмө маалыматтар көп алынган. Андыктан биздин суверендүү Кыргыз Республикасынын бүгүнкү күндөгү экономикасына, эртеңки күндүн келечегине байланышкан окуу программасы, окуу мазмуну түзүлгөн эмес. Ошондуктан биз мазмунду толук өзгөртүүгө барышыбыз керек. Рахмат. Азыр 80-жылкы методика менен окуп атабыз азыр деле. Мен мектепте окуган программалар менен окуп атат. Азыр дүйнө башка азыр. 80-жылкы жүгүлүн эч ким айдабайт азыр, элдер азыр Тесла айдап атат. Дүйнө ошол жака кетти. Ошол багытта финский методика, Эстония, сиз сыртта билим алгансыз, билимдүү жигитсиз, ушунуларды жасай аласызбы? Эң жакшы белгилениңиз Алтынбек Тураш. Мен да сиздей бирдей ойлоном. Буюрса, бирок фин кереметин бизде аткарыш үчүн бизде финдерде экономика, финдерде маданий түшүнүк калыптаныш керек деген ойдомун. Билим берүү биздин өлкөнүн баягы экономикалык кырдаалына байланыштуу өскөн тармак болуп жатпайбы бүгүнкү күнү. Биз болсо бирок секирип кечирип коюңуз, экономикага такабаңыз. Сиз Грузия биздей эле абалда чогуу алып чыккан. Ваучер дегенди киргизесизби? Ваучерди киргизүү боюнча мен бул боюнча президент да бир топ жолу айтты. Токтомду иштеп чыгып өкмөткө киргизгем. Буюрса, ал токтом кайсыл деңгээлде экенин мына эгер бекитип берсеңиздер колдоп, буюрса ишти улантмакчыбыз. Ваучер системасын тез аранын ичинде кошумча билим берүү жана мектепке чейинки билим берүү багытында токтом даярдалып киргизилди. Азыр анан этап менен муну улантмакчыбыз буюрса. 2300 мектеп бар тегерегинде. Мыкты директорду кантип шайлайсыз? Директорлорду шайлоо бүгүнкү күнү таптакыр башкача өңүттө өтүп жатат. Эгер биз жаңы бекитүү менен болуп атат да. Бекитүү менен болуп атат. Биз эми ушуну конкурстук деңгээлге алып чыгуу боюнча мыйзам даярдап жатабыз. Эгер колдоп берсеңиздер, мындан кийин мектеп директорлору конкурстук негизде дайындалат. Мектептин директорлору кардар бул ата-эне. Ата-эне менен коллектив өздөрү мектептин директорун бекитиш керек, шайлаш керек. То есть шайлаш керек. Ошондо гана мыкты директор элесет. Мыкты директор мектепти сүдүрүп алдыга жылдырат. Туурабы? Туура, ошо конкурстун этаптарын, системасын иштеп чыгабыз. Ошол негизде бул шайлоо иретинде конкурс кайра эле ошол эме болот. Кайра эле назначение ушундай эле болот да. Муну эске алып карап көрөлү, буюрса кеңеш мыйзам иштеп чыкканда алып киребиз буюрса. 27-30%га жетпеген бала бакчага биздин балдарыбыз барат экен. Бул маселени чечкенге кандай көз карашыңыз бар? Жогоруда белгиледим, 25%га чейин бала бакча менен камсыз болсо, 15% биз кыска мөөнөттүү мектептердин базаларында же китепканалардын базаларында 3 сааттык окутуу менен 40% араң чыгып атабыз. 60% балдар барбайт дедим. Буларды чечүү үчүн биринчиден мисалы ГЧП механизмдерин киргизүү абдан жүйөлүү болот деп эсептейм. Анан ваучер системасында буюрса киргизип алсак, анда жерлерде, региондордо жеке ишкерлер буюрса кызыктар болуп, өздөрү эле бала бакчаларды ачууга киришет деген ойдомун. Көчө күнү өкмөт башчысы да, мамлекет башчыбыз да белгиледи, 150 менен 200-дүн тегерегинде азыр абдан керектүү болгон жерлерди белгилегиле ошо бала бакча мектеп боюнча деп, бир жагынан мамлекеттик бюджетте көтөрөбүз деген ойдо. Андан сырткары эл аралык уюмдардан дагы бүгүнкү активдүү иштер башталыш керек. Бул боюнча толук потенциалдуу уюмдар жана фонддор бар. Кайрылышыбыз керек. Анан биз коомчулукту да бул багытта үндөшүбүз керек болуп жатат. Алмаз мырза, андай эмес. Казакстан кантип чечти билесизби? Лицензирование уруксат кагаздарын алып салды. Колунан келген ачып атат. Стандарттарды коюп бергиле болду. Лицензияңардын кереги жок силердин, лицензия сатышыңардын. Биз дагы лицензияны жөнөкөйлөштүрүп же жокко чыгаруу боюнча көчө күнү бир кыска бир кеңешме өткөрдүк. Биз мүмкүн болушунча бул маселени жокко чыгарууга аракет жасайбыз. Жокко чыгарышыңыз керек. Аракет эмес. Эске алалы. Алмаз мырза, дүйнө 90% илимий ачуулар англис тилинде болуп атат. Аны жакшы билесиз. Бизге корпус мира башкалар бизге волонтерлорду англис тилинде бергенге дайым даяр. Биз ошону аткара албай келебиз. Эгерде биздин балдар ушундай болуп, бизде 2% гана охват экен английский мектепте толук окуган. Бул билимкана, сапат же башка бескил.
20%га жетпейин биз дүйнө менен атаандаш албайбыз. Ошон үчүн волонтер 5000 волонтер алып келгенге кандай бизге тоскоолдук болот? Эмнеси кыйын? Ар бир мектепке 2ден волонтер болсо, бир 2 жылдын ичинде биздин жаштарыбыз англисче сүйлөп башташат эле. Абдан толук кошулам. Мен керек болсо билим берүү тармагында так илимдерди англис тилинде окутууга чейин жетишүүнү максат катары коймокчумун. Мисалы химия, физика, математика сыяктуу сабактар. Анткени биз дүйнөлүк рынокто бул предметтердин тили бирдей. Биз тилекке каршы 2010-жылдан бери көп тилдүүлүк деген программаны ишке ашыра албай келе жатабыз. Англис тилинде бүгүнкү күнү жалпы илимий булактардын 54% англис тилинде турат. Биз англис тилинде өзгөчө басым жасашыбыз керек. Волонтерлорду алып келүү боюнча мен өкмөткө тийиштүү деңгээлде сунуштарды көтөрөм. Бирок билесиз, бул бир эле биз чечүүчү маселе эмес. Мунун коопсуздук жагы, башка жактар сиздердин колдоо, бул жактан мындай коомдук талап калыптаныш керек болуп жатат. Бирок дүйнөлүк тынчтык корпусунун өкүлдөрү жетекчилиги менен бул жерде жолугуш өткөргөм. Мындайча айтканда, эгер сиздер программаңыздарга киргизсеңиздер, биз өкмөттүн деңгээлинде карап, ушунун санын көтөрсөк деп, бир мурункуда бул боюнча иш алып баргам мен. Башталган мындайча айтканда, калып кетти бирок.